Я никогда в своей жизни, еще раз повторюсь, я связывался ни с ботом Тимирова, ни с его командой, ни с кем, с кем не знаком, не имел личных встреч, не переписок, не знаком, ничего. И за отсутствием состава преступления в моих действиях, и за отсутствием доказательств того, что я когда-либо занимался этими роликами или видел эти ролики, или монтировал их, признать меня невиновным в этом преступлении, оправдать вашу честь. Я надеюсь на ваше нормальное решение и на вашу справедливость, ваша честь. Уважаемый суд, я полностью поддерживаю своих адвокатов. Считаю, что вина была не доказана. При обыске, когда меня задерживали, меня взяли всю технику. Если бы там что-то было, я думаю, это было бы материалом дела. Там ничего не нашли, потому что это нет материала дела. Я не имею никакого отношения, я их не монтировал, не клеил, не публиковал, не писал ни сценарий, вообще никак с ними не связан. Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Чолпунай Үмөталиева клооптун мурдагы операторлары Жомарт Дуулатов менен Александр Александровду күнөөлүү деп таап 5 жылга эркинден ажыратты. Эки эсепчиге 3 жыл пробациялык көзөмөл жазасы чыкты. Сот аларды операторларга да, бухгалтерлерге да тиешеси жок 5 видео үчүн башаламандыкка чакырыктар беренеси боюнча айыптуу деп тапты. Бул материалдар журналист иликтөөчү Болот Темировдун YouTube каналына жарыяланган. Темиров мурда бир нече ирет клооптун мурдагы операторларын жана бухгалтерлерин тааныбай турганын, алар менен эч кандай байланышы жок экенин айткан. Ошондой эле Темиров каналындагы бардык контентти жалгыз даярдайм деп билдирген. Эксперттер аталган видеолордон башаламандыкка түз чакырыктарды тапкан эмес. Бирок эксперт-лингвист Таалайбек Абдыкожоев Болот Темировдун видеолорундагы эркиндик берилбейт, ага жетүү керек деген ураанда чакырык болушу ыктымал деген тыянакка келген. Анткени менен эксперт өзү да Болот Темировдун видеолоруна экспертиза жүргүзүлсө, бул иште клооптун кандай катышы бар экенин түшүнө алган эмес. Соттук отурумга катышкан адвокаттардын бири да мындай өкүмгө нааразылыгын билдирген. Анын айтымында соттун өкүмү Кыргызстандагы башка журналисттерди коркутуп, Темиров Лайф менен кызматташпоого багытталгандай таасир калтырган. Адвокат иш материалдарында Дуулатовдун же дагы башка соттолуучулардын күнөөсүн далилдеген бир дагы факты жок экенин кошумчалаган. 16-сентябрдагы отурумда операторлор Жомарт Дуулатов менен Александр Александров мурдагы көрсөтмөсүнөн баш тартып, басым жана үй камагына чыгарабыз деген убададан кийин аргасыз күнөөнү мойнуна алганын айтышкан болчу.